Ишен атты койчу bir günü 4 капчакай жана 3 ашууну ашып жете турган жайлоого кагылды. Ал абдан тырышчаак, чынчыл, койчу болгондуктан ага жеке эле кошуналар эмес, бүтүндөй айыл ишенип малдарын тапшырышчу. Албетте, акысын ошого жараша беришчү. Бирок ал абдан жөнөкөй жана ишенчээк болот. Хой, Болгонбай байке, бул сизби? Ишенсиңби? Ой, кандайсың ай? Мен сени алыскы жайлоого аттанып жатат деп уктум эле. Ооба байке, бир аз кармалып калдым. Анан жайлоодон келерим менен эле үй салсамбы деп жатам. Жакшы. Азыр каяка жөнөп баратасың? Ошол иш боюнча Калыс атага бара жаткам. Элдин баары аны жакшы, ишеничтүү киши дейт. Чогулткан акчаларымды өзүм менен кошо ала жүрбөй, аманат катары калтырып коеюн дегем. Ал үчүн сага ал кишинин кереги жок. Башты көп оорутпай, мага эле калтырып кой. Акчаңды өзүмдүкүн сактагандай сактап берем. Жайлоодон келгениңде ага темселеп барып добора болбойсуң. Бир гана акчаңды үйүм эмес. Кечинде кошун айылдын ар жагында кургап калган кудук бар го. Ооба. Ошонун жанындагы эски тереке алып кел. Бирок бул тууралуу эч кимге айта көрбө. Жарайбы? Макул болгон байке. Мен акчаларды алып келем. Жакшы болду. Кой. Ошентип кечкирип сүйлөшүлгөндөй, ишен белгилешкен эски кудуктун жанына келет. Болгонбай байке. Болгонбай байке. Ишен? Сенби? Ооба, мен. Алып келдиңби? Бул жака келгениңди эч ким көргөн жокпу деги? Жок. Эч кимге көрүнгөн жокмун. Эч кимге кезиккен жокмун. Болгонбай байке, бул менин маңдай терим менен чогулткан акчам. Бол батыраак алып кел. Мен кетишим керек. Меңиз, мынакей. Болду. Мен кеттим анда. Мейлиңиз. Соңунда экөө эки жака тарайттагы ишен алыскы жайлоого аттанат. Арадан убакыт өтүп, тез эле күз келип, малчылар тоодон түшүп таман акы маңдай тер менен тапкан акыларын алышат. Өз айылына кайтып келгендердин катарын ишен дагы толуктайт. Ишен! Келдиңби? Байке! Ассаламу алейкум! Аман эсен келдиңби деги? Сапарың кандай болду? Аман байке. Баары жакшы, сонун болду. Эми байке, үйдү баштасамбы деп турам. Анан сизден сурайын дедим эле. Суроолоруңду кое турсаңчы. Чарчап чалыгып келгендирсиң. Канча деген жол бастың, канча деген ашууларды аштың. Ал эми айдаган малың болсо сан жеткиздим эле. Кой, андан көрө барып эс ал. Анан экөөбүз кийин шашпай отуруп алып сүйлөшөбүз. Жарайбы? Мен да азыр зарыл жумуштарым менен жүрдүм эле. Кой, мен кеттим. Байке. Болгонбай байке. Ишен Болгонбай менен бир нече жолу сүйлөшүүгө аракет кылат. Бирок ал ар кайсы шылтоолорду айтып качып келген. Bir günü ишен Болгонбайды көчөдөн кезиктирип жолун тарайт. Кошуна байке, сиз менен жолугууга таптакыр мүмкүн болбой калды го. Иштер көп болуп эле. Азырда зарыл ишим бар. Сен мени алаксытып жатасың. Мен шашып атам. Базар деген күтпөйт да мени. Кана жол бер мага. Кое турсаңыз. Мына мен деле көп убактыңызды албайм. Андан көрө мага акчамды берсеңиз эле болду. Акча дейсиңби? Кайсы акчаны айтып жатасың? Коюңузчу байке. Эсиңиздеби? Мен жайлоого аттанып жатканда, мына мен сизге аманат катары акчамды калтырбадым беле? Балакай, сен жаңылып жатат окшойсуң. Мага сен эч кандай акча берген эмессиң. Мен да сенден эч кандай акча алган эмесмин. Кечирип кой. Эгерде карызга сурайын деп жатсаң, анда мен азыр өзүм дагы акчам жок отурам. Жок. Кайдагы карыз? Мен өзүмдүн эле акчамды алайын деп жатам. Болгонбай байке, эстесеңиз, айылдын четинде кургап калган кудук бар эле. Аны кудуктун жанында чоң терек бар болчу.
ошол теректин жанында менин акчамды албадыңыз беле? Ой, кайсы теректи айтып атасың, ия? Бекерчиликтен көптүң да. Тур жолдан. Болгонбай байке. Ой, Болгонбай байке. Болгонбай байке. Ишен чындыкты жеткирүү кыйын экенин жана акчасын ала албасына көзү жетет. Кайгырып, эми кандай кылсам деп бара жатып, жаркына эжеге кезигет. Болгонбай. Хай, Ишен, эмне саламдашпайсың? Башыңды шылкыйтып алып, эч кимди байкабайсың. А сен эмнеге мынча маанайың жок? Ой, эже, мен кайсыларыма кубанам. Теги жайлоого аттанып жатканда Болгонбай ага болгон тапкан терген акчаларымды аманатка калтырдым эле. Эми жайлоодон келип акчамды алайын десем, Болгонбай такыр эле мойнуна алгысы жок. Ой, бай болгур болгонбай. Бул оңолбой калды окшойт. Ой, бир жолу бар. Сен мындай кылгын. Сен калыс атагы бар. Ошол гана Болгонбайдын оорусуна даба таап, аны ачык алып чыга алат. Макул эжеке. Жарайт. Рахмат эже. Жаркына эженин кеңешин угуп, сүйүнгөн бойдон калыс атага жөнөйт дагы ага бардыгын төкпөй чачпай айтып берет. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Алейкум салам. Гел агай. Сизге бир маселе менен келдим эле. Айта бай. Теги Болгонбайды тааныйсыз да. Болгонбай? Эстедим. Ошол Болгонбай мен жайлоого аттанып жатканда менин тыйынымды аманат катары алып калды эле. Эми ошол акчамды сурасам такыр эле бергиси жок. Калыс ата, акчамды кайрыганга сиз жардам бербесеңиз, билбейм башка кимге кайрыларымды. Жок дегенде кеңеш бериңизчи. Болгонбай. Ол баягы ит адатын дагы карматкан турбай. Ишен, сен мындай кыл. Эртең бул жака кел. Болгонбайды дагы бул жака чакырып коем. Анан териштиребиз. Мейлиңиз анда. Ишен менен Болгонбай маселени чечүү үчүн эртеси күн эртең менен калыс атаныкынан кезигишет. Болгонбай, эгер сен Ишенден аманатка акча алган болсоң, кууланбай аны кайтарып беришиң керек. Туура айтасыз, калыс ата. Туура. Башымды ак басып, эл мени урматтап аксакал дешет, кеңеш сурашат. Мен каалаган адамдын башын бат эле айла. Эми ал тууралуу сөз кылып не? Мына ошондуктан мен бул жигиттен жарым тыйында алган эмесмин. Сакалдуу башы менен кантип калып айтайын? Чынын айтканда, мен аны жакшы да билбейм. Бул болсо мага кенедей эле жабышты да, акчамды бер деп эле курутту. Көзүмдө тартыла баштады. Мына урматтуу калыс ата, өзүңөр көрсөңөр тартылып жатканын. Митам калпычы. Урматтуу калыс атанын алтын убактысын алып, менин убактымды алып, ден соолугумду бузуп жатасың. Сабыр кылыңыз. Азыр баарын териштиребиз. Эгер Ишен калп айтка турган болсо, сенден кечирим суратабыз. Анан жазага тартабыз. Мына азыр эле кечирим сурай баштасын. Митам калпычы десе. Калыс ата, буга эң катуу жазаны бере көрүңүз. Сен акчаңды аманатка калтырып атканда кимдир бирөө күбө болду беле? Жок, урматтуу калыс ата. Эч ким жок болчу. Ал өзү ушундай элден алыс жерди белгилеген. Мен анда ага негедир көп көңүл бурган эмесмин. Акчаңды аманатка калтырганга кайсыл жерди белгиледи эле? Эсимде. Кургап калган кудук бар болчу. Кудуктун жанында терек өсүп турган. Ошол жерден акчамды бергем. Сен кайсы кудукты айтып жатасың, ия? Мен деген ал айылда бир да жолу болгон эмесмин. Кайсы бир теректи айтып дөөдүрөйт мага. Муну карасаң тим эле. Болгонбай, тынчыраак. Сураныч, тынчыраак болсоң. Болду, урматтуу калыс ата, болду. Демек, эч ким көргөн эмес. Ооба. Балким сага Болгонбай колунан кагаз жазып бергендир. Жок, урматтуу казым. Эч кандай кагазы жок. Мына улуу урматтуу калыс ата, өзүңөр көрдүңөр. Эч кандай далили жок. Калп айтып атат бул шүмшүк. Менин маңдай тери менен тапкан акчама көз артып атат да. Митам, төө сага. Эгерде башка эч ким көрбөсө, башка эч нерсе жок болсо, анда жанагы теректи бул жака күбөлүккө алып келишиң керек.
урматтуу калыс ата, теректи кантип ээрчитип келем? Мен ага кантип айтам? Анын же кулагы, же көзү жок болсо, же бул жака келгенге буту жок болсо, ал бакта. Келет. Мына бу мөр басылган кагазды бакка көргөзсөң, бул жака өз эле келет. Ишен карыяныкынан санаага батып, ага тапшырма бергенге түшүнбөй, эмнеге мындай болуш керек деген ой менен чыгат. Кантип эле теректи алып келүүгө болсун? Калыс атанын акылы ордундабы? Балким Болгонбайдан жуккандыр. Айла жок, ээрчитип кел деди. Балким бул кагаз чынында эле сыйкырдуу болуп жүрбөсүн. Ишен жол алыстыгын түшүнүп, баягы эски бакты көздөй жөнөйт. Ал эми ошол маалда болсо Болгонбай калыс атанын үйүндө баардык алданып калды деп өзүнчө кудуңдайт. Ай менин ишим оңунан чыкмак болду. Терек да буларга келчү беле. Ай күлкүнү келтирет да. Ишен да карыя дагы дөдөй экен. Аларды алдап коюу жеңилден жеңил болот окшойт мен үчүн. Жарым сааттан кийин калыс ата күтүүсүз жерден Болгонбайга кайрылат. Урматтуу карыя, жанагы жигит терекке жетип калды экен? Жок, али жете элек. Андай болсо, сиз бир аз эс алып туруңуз. Менин бир тике жумуштарым бар эле. Ошону жасай коеюн. Макул. Дагы жарым сааттан соң калыс ата Болгонбайга дагы бир жолу кайрылат. Ой, Болгонбай, тиги ишен жетти экен я. Арадан 1 саат өтүп кетти. Жетип калды көрүнөт. Анда бир аз күтө туралы. Мен кичине китеп окуй калайын. Макул. Арадан 1 саат өткөндөн кийин калыс ата уктап кеткен Болгонбайга 3-чү рет кайрылат. Ишен бери кайтып калгандыр, Болгонбай? Эмне? Жок. Ой, мен эмесмин. Ким ал? Ой. Канча убакыт өттү? 3 саат болуп. Анда кайтып калган көрүнөт. Жакында келип калышы керек. Жакшы. Бир нече убакыттан кийин ишен кирип келип, маанайы жок колундагы мөөрү бар кагазды өзүн жөнөткөн карыяны көздөй сунат. Калыс ата, сиз акылдуу, сабырдуу, калыс адамсыз. Жакшы эле мазактадыңыз көрүнөт. Мөөрдү терекке кадап койсо да, сиздин алдыңызга келе турган эмес. Терек капкачан эле келген. Келип кеткен. Сен сарсана болбо. Эмне? Терекпи? Ой, качан? Ой, келсе мен көрбөйт белем. Болгонбай, мен сага жана 3 суроо бердим. Туурабы? Ооба, сурадыңыз. Биринчисинде жетелек деп жооп бердиңиз. Сиз эмне деп жатканыңызды мен түшүнбөй турам. Экинчи суроо бергенимде жетип калды дедиңиз. Бул эмне бир нерсени билдиреби? Ал эми 3-чү суроомо кайра кайтып калды деп жооп бердиңиз. Туурабы? Ооба. Эгер сиз ишенден ошол теректин жанынан акча албаган болсоңуз, ал терекке ишен канча убакта жетерин, кайра канча убакта кайтарын, буяка кайсы убакта келерин каяктан билдиңиз? Болгонбай таштай катып, башын жерге салып кылыктарынын былыгы чыккандыгын сезет. Ал өзү каскананга өзү түшүп калгандыгын түшүнөт. Айланайындар ай! Ой, мени кечире көргүлө! Кагылайын кошуна, мени шайтан азгырып, туура эмес иш кылып койдум. Экинчи андайга барбай, карганда келесо болгон, мени кечире көр, Ишенжан. Болгонбай күнөөсүн мойнуна алып, Ишенден көпкө чейин кечирим сурап, алдап алган акчасын кайтарып берет. Калыс атанын кыраакылыгы жана даанышмандыгы Болгонбайдын калпын аныктап, Ишендин акчасын кайтарып берүүгө өбөлгө түзөт. Балким эл арасындагы ак ниет болсоң жетерсиң муратка, арамдык кылсаң калаарсың уятка деген накыл кеп бекеринен айтылбаса керек да.